алейкум, урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Биз пайгамбарыбыздын шаары Мадина шаарындабыз, пайгамбарыбыздын мечитиндебиз. Жаңы эле биз бул жерден жаназа окудук. Бул жерде ар бир намаз сайын жаназа окулат. 15-20 адамды, 30 адамды бир коюп туруп эле бир жаназа окулат экен. Айтайын деген туугандар, азыркы жаназа окулган кишилер эрте менен каякта болорун, эмне болорун билген эмес да. Өлүм айттырбай келет экен, уктап атканда келет, намаз окуп атканда келет, бирөөнүн акысына кирип атканда келет, адал иш кылып атканда келет, арам иш кылып атканда келет. Айтыбер ар кандай убакытта келип калышы мүмкүн экен да. Айттың бирок биз өлбөчүдөй жашап атабыз да. Пайгамбарыбыз айтат, адамдардын акылдуусу ким десе, ал өзүнүн өлүмдөн мурда өзүнүн өлүмүнө даярданган адам дейт. Мындай карап турсаңыз, кече жердин үстүндө, бүгүн жердин астында. Эрте менен чыгып кеткен, кечинде келбей калган. Кечинде чыгып кеткен, эрте менен кайтпай калган. Машина менен сапарга кетти, жетпей калды. Самолет менен учту, жете албай калды. Ар кайсы убакытта өлүм айттырбай келип калат экен да. Ошон үчүн адамга ахиретин куруш үчүн, жакшы иштерди кылыш үчүн эң чоң мотивация бул өлүм экен да. Өлүм сиздин мухаббат дүйнөгө болгон, сиздин мухаббатыңызды, сүйүүңүздү кыркат, токтотот да. Ошон үчүн отурумдук жашоодо биз тапкан нерсебизди кутурганыбыз үчүн, ашып ташкан үчүн жардам берип аткан жокпуз, чачып аткан жокпуз. Балким исламдын баалуулугунда Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн маанисинде айтат, алар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген ырыскыдан сарпташат. Сиздеги ырыскы, сиздеги байлык, сиздеги касса ал сиздики эмес. Сиздин көз карашыңызда сиз меники деп ойлоп атасыз, сиз өлгөндөн кийин. Азыр мына бул жакта арабтар өлдү, миллионерди өлдү дешти. Алпарды 1 миллион эмес, 1 тыйын өзү менен кошо алып кете алган жок да. Нечен деген байлар келген, келди, кетти. Бирок бирөөсү өзү менен кошо байпагында кийип келип кетип алган эмес. Кандай жылаңач келди, ошондой жылаңач кетет экенбиз да. Бирок адам өзү менен жакшы сөздөрүн, жакшы амалдарын, жардам бергендерин, ошол нерселерди гана алып кете алат экенбиз да. Ушундай дүйнө бизге берилген, дүйнө бир кутуруш үчүн, бирөөнү басмырлоо үчүн, бир мындай текебер болуу үчүн эмес экен дүйнөчү. Дүйнө берилген, сага берилген неамат, бул бир убакытчынча эле берилген да. Ошол убакытта туура пайдаланып, ошол дүйнөнү туура иштетип, бардыгын эле алдым жуттум кекиртекке чейин тыгып албай, бир 10 сом болсо 5 сом менен бөлүшсөңүз, 5 сому өзүңүздө калса дагы, бул сизге мындай жетерлик да. Болбой эле ушундай, бул адамдын табити ушундай экен да. Мына Кыргызстанда канча деген президенттер келген, мамлекет берилген го президенттергечи. Ошого тойбой жеп атып, тыгынып атып, акыры мамлекеттен качып кеткендерди көрдүк кортуганда. Ушунда адамдын табити ушундай экен. Бир тоо алтын берсе, экинчи жакта бир кирпич алтын калып калса сурайт экен да. Ушул да кимдики депчи. Адам тойбойт, адам топурак эле тоет. Өлбөчүдөй жашабайлык тууган. Ар бир берилген күн бизге чоң мүмкүнчүлүк. Ошол күндө ибадат кылып калайык, ахиретибизди куруп калайык, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырып калайык, жетим жесирлерге жардам берип калайык. Өлүш үчүн бир ооруш же картайыш шарт эмес. Өлүм эртең келип калышы мүмкүн. Азыр 10 мүнөттөн кийин өлүм келип калышы мүмкүн. Өлүм ар бир убакытта келип калышы мүмкүн. Өлүм айттырбай келет.